УКМК Тажикстандын аскер кызматкерлери өзүнүн карапайым калкын тирүү калкан катары пайдаланып, тажик тарап карапайым калк арасында чоң жоготууга учурап жатат. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан кабарлашты. Тажикстандын аскер кызматкерлери чек арага канатташ айыл жерлеринен ок чыгарышып, ошону менен алардын позицияларына карата ок чыгарууга мажбур кылышууда. УКМКнын чек ара кызматынын өздүк курамы айыгышкан салгылашууларды улантууда. Кырдаалдын өзгөрүшүнө жараша адекваттуу чараларды көрүп, душманды ок атышууну токтотууга мажбурлоо үчүн заманбап курал жарактарды жана техникаларды колдонууда деп айтылат маалыматта. УКМКнын чек ара кызматы тажик чек ара аскерлеринин Ляккан жана Богдари чек ара заставаларына сокку урушту жана тажик тараптын бир нече оор техникасын жок кылышты. Булак Суперкейджи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 16 сентябрда Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон менен Самарканд шаарында Өзбекстанда өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин аянтчасында жолугушту. Тараптар мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаалды талкуулашты. Эки өлкөнүн лидерлери тийиштүү түзүмдөргө ок атышууну токтотуу жана ок атышуу линиясынан куралдуу күчтөрдү жана каражаттарды чыгаруу боюнча тапшырма берүүнү макулдашты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Кыргыз Республикасынын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажик Республикасынын мамлекеттик коопсуздук министри Саймумин Ятымов жеринде иштеп, окуянын жагдайларын жана себептерин иликтөө үчүн комиссия түзүлөт. Ошондой эле мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясынын ишин тездетүү боюнча макулдашуу жетишилди. Булак президент Кейджи. Эки өлкөнүн УКМК башчылары атышууну токтотуу чечимин кабыл алышты. Тажик тарап бүгүн таңдан тарта кыргыз айылдарын аткылай баштаган. Кыргызстан менен Тажикстандын УКМК жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятымов саат 16:00 атышууну токтотууга макулдашты. Бул тууралуу Кыргызстандын УКМКсы билдирди. Эскерте кетсек, тажик тарап бүгүн таңда кыргыз айылдарына ок чыгара баштаган. Акыркы маалымат боюнча чырдан 42 кыргызстандык жабыркады. Булак Спутник Кейджи. Мына өзүңүздү тааныштырып туруп, бүгүнкү күндө Баткен областындагы кырдаал боюнча айтып бериңизчи, жалпы кандай болуп атат? Мына Лейлек районунун аймагында, Баткен районунун аймагында, областтын борбору Баткен шаарындагы абал, негизи эле жалпы чек ара аймактарындагы кырдаал боюнча. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Тулаев Марфухан Каримович. Азыр кыргыз-тажик чек арасында бүт эле ушу Баткен областындагы кырдаал оор, абал чыңалуу бойдон турат. Алы токтоду деп айтканга мындай эме жок, негиз жок. Токтоо ошол эрте мененкидей эле кагылышуу ошол темпте болуп турат. Баткен шаарында азыр 3-4 жерге ушундай атайын оор техникадан чыккан снаряддар келип түштү Баткен шаарында. Бирок азыркы убакта Баткен шаарында гана абал мындай туруктуудай да, башка азыркы убакка кыскача маалымат ушул. Лейлек районундагы чек ара аймактарында. Лейлек районунда да кырдаал оор чек ара аймактарында болгон калктуу пункттардан элдерди чыгарып кеткенбиз эвакуация кылып, калган аскер күчтөрү чек ара кызматтары колдон келишинче ошол каршы аракеттерин көрүп атышат. Yeah.